Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Көркөм өнөр предметинен 5 класстарга сабагыбызды баштайбыз. Онлайн сабакты. Сабактын темасы космос мейкиндигине саякат. Сабактын максаты космос жөнүндө түшүнүк аласыңар. Космос боюнча сүрөт тартууга көнүгөсүңөр. Асман мейкиндигин билүүгө тарбияланасыңар. Сабактын жабдылышы космос мейкиндигинин иллюстрациялык сүрөттөлүшү, Воснецовдун учуучу килем аттуу картинасын көрөсүңөр. Көркөм каражаттар интернет булактарынан жана окуу китебиңерден алынган маалыматтар. Негизги түшүнүктөр: космостук пейзаж, силуэт, колорит деген 3 сүрөт өнөрүнүн термини берилген. Бул жерде көңүл буруп окуп койгула. Воснецовдун учуучу килем аттуу картинасы ушул жерде берилген. Муну менен биз ушул канаттуу катары учууну көздөгөнбүз биринчи. Азыр техника өнүгүп космоско саякат алып жаткан учур. 1961 жылы 12 апрель күнү советтик космонавт Юрий Гагарин Восток-1 корабли менен учуп, космоско биринчи жолу жол ачкан. Ошондон бери 12 апрель күнүн космонавтика күнү деп белгилеп жүрөбүз. Салижан Шарипов Кыргыз Республикасынын биринчи космонавты. Салижан Шарипов Кыргыз Республикасынын Ош областынын Өзгөн районунда 1964 жылдын 24 августунда төрөлгөн Россиянын жана Кыргыз Республикасынын космонавты. Россия Федерациясынын баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамга татыктуу болгон. 2004 жылы алгачкы жолу космоско учкан. Чиа Лерой менен бирге учкан. 12 апрель космонавтика күнү эмне үчүн белгиленип калды? Ошол жөнүндө көрөбүз. Урматтуу окуучулар, видео роликке көңүл бурабыз. Почему День космонавтики отмечают 12 апреля? Интересно, почему День космонавтики отмечают 12 апреля? Дело в том, что именно в этот день, 12 апреля 1961 года, человек впервые совершил полет в космическое пространство. Этим счастливчиком стал молодой летчик Юрий Гагарин. Ракета-носитель «Восток» стартовала с космодрома Байконур и вынесла корабль «Восток-1» на околоземную орбиту. Первый полет продолжался всего 108 минут. Корабль «Восток» совершил один виток вокруг Земли и успешно приземлился в Саратовской области, недалеко от города Энгельса. Но за это короткое время были сделаны первые очень важные шаги в освоении космоса человеком. Свои наблюдения Юрий Гагарин записывал в бортовой журнал и сообщал по специальной радиосвязи на Землю. Эти данные очень помогли ученым для подготовки последующих космических полетов. Первый полет человека в космос стал важной вехой в развитии космонавтики, а 12 апреля был объявлен праздником – Днем космонавтики. Урматтуу окуучулар, сабагыбыздын практикалык бөлүгүнө көңүл бурабыз. Баракты горизонталдык абалда даярдап алып, аны бир катар суулагандан кийин биринчи сары фон беребиз. Андан кийин көк краска бергенде жашылга айланат. Дагы көктү басып беребиз гуашь менен. Экөөнүн бириккен жерин аралаштырабыз. Нюанс деп аталат. Бир түстүн экинчи түскө билинбей өтүшүнө биз мурдагы сабакта да кайталаган болушубуз керек, урматтуу окуучулар. Нюанс. Планетаны тартып баштадык.
Урматтуу окуучулар, биз күн системасында жашап жатабыз. Күндүн системасында 9 планета бар. Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Юпитер, Нептун жана кичинекей Плутон. Бардык планеталар күндүн айланасында турушат. Адамдар ар дайым ааламдын жашыруун сырларын таанып билүүгө кызыгат. Ал телескоптордогу космоско учуучу спутниктерди ойлоп тапкан. Балким жакын арада адамдар Марска жана башка планеталарга учуп, жылдыз шаарларын курган учуру дагы болушу мүмкүн. Урматтуу окуучулар, мына планеталарды тарта баштадык. Ушинтип этаптар менен тарткандан кийин мына жөнөкөй тиш жуугуч пастанын эмес менен ак гуашты чачып, ушундай кылып кооздойсуңар. Алдыңғы планды дагы сыяк көк менен иштейбиз, себеби бизге жакын турган планетанын сүрөттөлүшү. Жер планетасынын. Ушинтип этаптар менен баскычтар менен иштеп, сүрөтүбүздү аягына чыгарабыз. Силер дагы ушул бир жуманын ичинде ушундай аба мейкиндигин чагылдырган жакшынакай картиналарды жаратат деген үмүттөбүз. Интернет блогтардан дагы урматтуу окуучулар көргүлө кандай тартыларын. Мына жылдыздар тартабыз. Андан кийин ак гуаш менен мына сүрөтүбүз аягына келип жетти. Үйгө тапшырма, урматтуу окуучулар. Космос боюнча эскиздерди акварель боёгу же гуаш менен тарсаңар болот. Мына жерде көбүнчө ушул космосто көгүш, кырмызы түстөр берилген бул муздак түстөрүнүн катарына кирет. Ушул асман мейкиндигин чагылдырып, жакшынакай кылып мына Восток 1 корабль бул жерде ушул учкучтун сүрөтүн жакшынакай бересиңер. Ушундай композицияларды биз жаратат деген тилектебиз. Наркы келерге жумага чейин урматтуу окуучулар жакшынакай сүрөттөрдү тарткыла 12 апрель космонавтика күнү боюнча. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Урматтуу окуучулар, мен силердин сүрөтүңөрдү ушул WhatsApp номер аркылуу күтөм. Жакшына тартып келгиле. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта болгула.